Саламатсыздар достор, биз бүгүн сиздер менен параллель түз сызыктар деген темада видео сабак жасайбыз. Параллель түз сызыктар деп мисалы үчүн эки түз сызык бериле турган болсо А жана Б. Алардын арасындагы аралык бирдей болсо, дайыма барабар болсо, анда биз буларды параллель түз сызыктар деп атайбыз. Параллель түз сызыктардын эң негизги касиети бул биз сүрөттө көрүнүп турган бурчтар, бирдей түс менен боелгон бурчтар бири-бирине дайыма барабар болот. Мисалы үчүн бул жерде кызыл бурчтар дайыма бири-бирине барабар. Кызыл бурчтар барабар. Ал эми көк менен боелгон бурчтар дагы дайыма бири-бирине барабар болот. Эгерде бул эки түз сызык параллель боло турган болсо. Параллелдиктин белгиси, мисалы үчүн А жана Б түз сызыгы параллель дегенди кыскача бул түрдө жазабыз. Демек, бул белги бизде параллель дегенди билдирет. Ал эми эгерде бизге бул бурчтардын бирөөсү бериле турган болсо, мисалы үчүн кызыл бурч бериле турган болсо, көк бурчту табуу үчүн эгерде карап көрө турган болсоңуз, кызыл менен көк биригип бизге жайылган бурчту берип атат. Жайылган бурч бизде 180 градуска барабар. Анда экөөнүн суммасы 180 градус болуш керек. Ал эми бизге кызыл берилген болсо, көктү табуу үчүн 180ден көк бурчту кемитип коебуз. Ал эми тескерисинче бизге көк бурч берилген болсо, мисалда, ал эми кызылды табуу үчүн кайра 180ден көктү кемитип коебуз. Наоборот. Бул жакта биз кызылды кемитмекпиз, а бул жакта көктү. Анда эмесе мисал менен бышыктап көрөлү. Бизге А, Б жана Сды бири-бирине параллель деп берилиптир. Демек, бул эки түз сызык бири-бирине параллель экен. Б, Х, Э. Демек, Б, Х, Э. Бул бурч бизге берилиптир. Бул 35 градуска барабар экен. Калган бурчтарын тапкыла дейт. Демек, бардык кызыл бурчтарды белгилеп ала турган болсок, байкадыңыздарбы бул жакта сүрөттө? Көк кызыл болуп кетти. Анда бул жерде кызыл көк, анан кайра кызыл, кайра көк болот. Мынакей белгилеп алдык. Эми булардын тамга менен аталыштары бизге Б, Х, Э берилген. Калган кызыл бурчтар, мисалы үчүн, мынакей кызыл Ж тамгасынан башталып атат. Х, А. Демек, Ж, Х, А. Дагы бир кызыл бурчубуз Ддан башталып атат. Ж, Х. Д, Ж, Х бурч. Төртүнчү кызыл бурчубуз F, Ж, С. Демек, барабар F, Ж,
Булардын баары барабар бизде 35 градуска, себеп кызыл бурчтардын баары 35 градуска барабар. Ал эми көктү табуу үчүн biz 180'den 35'ti kemitebiz. 145 gradus. Demek kök burçlardın bari bizde 145 graduska barabar eken. Kök burçlardı taap жазып ала турамыз. B, H, J. Ekinci kök burçumuz Y, H, A. Keyinki kök burçumuz F, J, D. Keyinki kök burçumuz S, J, H. J, H. 145 gradus. Мынакей biz бардык калган бурчтарын таптык. Эми кийинки суроо. Бул жерде бизге бурч 3 тамга менен эмес, 1 эле тамга менен берилди. Эгерде бул бурч А жана Б параллель болсо, X 50 градус болсо, Y тапкыла деген суроо экен. Анда эмесе бул биздин кызыл бурчубуз, а бул биздин көк бурчубуз. Demek X bizde kızıl, Y bizde kök eken. Алардын суммасы 180 градуска барабар болуш керек. Ал эми Y табуу үчүн 180'den 50'nü кемитебиз. Мынакей таптык. Эми кийинки суроо. Бул жерде бизге бурч тамга менен эмес, сан менен берилиптир. Биринчи, экинчи, үчүнчү бурч деген сыяктуу. Эгерде биринчи бурч 125 градус болсо, калган бурчтарды тапкыла дейт. Кызыл бурчтарды белгилеп алалы. А бул бизде көк бурчтар. Эми бурчтарды атап алалы, ат коюп алалы. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи, сегизинчи. Эми булардын арасынан кызыл бурчтарды таап алалы. 1, 3, 5, 7 барабар. 3, 5. Kızıl burçlardan bari bizde 125 gradusga barabar. Эми kök burçlardı табуу үчүн 180'den 125'ti kemitebиз. 55. Demek kök burçlardan bari bizde 55 gradusga barabar. Kök burçlar экинчи, төртүнчү, алтынчы, сегизинчи бурч 55 градуска барабар.